Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2025-жылы чыккан Куралдар аттуу тасманы көрөбүз. Bir күн эле 3-класста окуган окуучулар мектепке келишпей, эртеси күнү бир окуучудан башкасынын бардыгы жоголуп кеткендиги белгилүү болот. Анда эмесе даяр болуп калсаңыздар өспүрүм балдардын кайсы убакта кайда кеткендигин чогуу көрөлү. Окуянын башталышында тасма сыртында жакында эле ал аймакта болуп өткөн нерселерди айтып бере баштайт. Шаар Мейбург деп аталып, Пенсильвания аймагына караштуу болчу. Бул күн шаршембиге туура келип, адаттагыдай эле окуу башталып, бардыгы мектепке кирип, класстарына олтуруп калат. Анда 3-класстын мугалими Джастин Генди классына кирсе, класста эч ким көрүнбөй, жалгыз гана Алекс Лили деген окуучу олтуруптур. Анткени класста окуган 18 окуучунун 17си келбей калган болот. Бул окуялардан көп өтпөй эле маалымат тартип сакчыларга жетип, окуянын чоо жайы билинип, жоголгон балдардын бардыгы бир убакта түнкү саат 2-ден 17 өткөндө үйлөрүнөн чыгып кеткендиги белгилүү болот. Эң эле кызыгы, үйдөгү орнотулган камералардан караса балдар колдорун жайып алып чуркашып, бара турган жагы белгилүү болгондой эле түз эле чуркап кете беришиптир. Бирок алардын акыр аягы кайда баргандыгы белгисиз болуп, бир ай болсо дагы тартип сакчылар эч кандай нерсе таба албай, мектеп бир ай убакытка жабылып, бирок кайрадан ачкандан кийин түшүндүрүү иштерин жүргүзө башташат. Анан дагы тартип сакчылар жалгыз эле калган окуучу Алекстен сурак алышып, ал эле эмес класстын мугалими Джастинадан дагы көп жолу сурак алышты. Бирок экөө тең жоголгон балдардын кайда кеткендигин билбегендигин айтышып, айласы кеткен тартип сакчылар эч кандай из дагы таба алышкан жок. О мобилдик операторун тандайсыңбы? Супер! Переходи на О комбо тарифтеринин линейкасы менен андан дагы мыкты болот. Сага гана маанилүүсүн кош. Акысыз комбо опцияларды туташтыр. Гигабайттарды 2 эсе көбөйтүү оңой эле. Wi-Fi таратуу албетте. Яндекс Плюска акысыз жазылуу, тасмалар, музыка, китептер жана таксиге арзандатуулар. Же ар кандай табитке ылайыктуу онлайн кинотеатрлар. Баары акысыз, баары мой о тиркемесинде, баары сен каалагандай. Бирок жоголгон балдардын ата-энелери кайгыларына чыдай албай, кимди күнөөлөшүн билбей, Джастин аларга түшүндүрөйүн десе деле сүйлөтө койбой, бардыгына сен күнөөлүүсүң, сени камаш керек, биздин балдарыбызды эмне кылдың деп эле асыла башташат. Анда ишти тергеп жаткан тартип сакчылар Джастинаны коргогонго аракет кылышып, бирок ага карабай эле мугалимге ар ким коңгуроо кылып коркута баштайт. Анда Джастина айласы кеткендиктен ачууну ачуу басат деп дароо эле 2 бөтөлкө алып, үйүнө барып тосту айтпай туруп көтөрөйүн деп жатса, эшигин бирөөлөр тыкылдата баштайт. Анда каарманыбыз эшикке чыгып, бирок эшиктен эч кимди таппай, унаасына бирөөлөр жескенбир деп жазып кеткендигин көрөт. Ведьма. Эртеси күнү Джастин жазууну өчүрөйүн деп, бирок ал такыр эле өчпөй койгондуктан ошол бойдон жумушка барып, мектептин жетекчисине жолукса, жетекчи өзүнүн оюн түшүндүрүп, сен азырынча жумушка чыкпай эле койгонуң жакшы. Ата-энелердин сага болгон көз карашын көрүп жатасың, бир бале болуп кетпесин. Мени дагы туура түшүн десе, каарманыбызга бул ойлор такыр эле жаккан жок. Анткени ал өзүн жалгыз гана жумуш менен алаксытчу. Азыр эми башына мүшкүл түшкөндө бекер олтуруп калса, такыр эле оор болуп калмак. Ошондуктан каарманыбыз мектептин жетекчисине мындай кылбаңыз деп суранса, ал эч эле болбой, жада калса жоголгон балдардан жалгыз калган Алекске жолугайын десе, ага дагы жолуктурбай коет. Анда каарманыбыз унаасына олтуруп алып ыйлап жатып, мектептен чыгып келе жаткан Алексти көрүп, анын артынан аңдып үйүнө кеткен жолду көрө баштады. Алекс бир топ жол жүргөндөн кийин үйүнө кирип кетсе, каарманыбыз үйүнө барып коңгуроосун басып, эшигин такылдатып, бирок эч ким эшикти ачпай коет. Анда Джастин үйдүн терезелеринин бардыгы гезит менен жабылгандыгын көрүп, айланып арт жактагы короосуна өтсө, ал жактагы терезелер дагы жабык экен. Айласы кеткен Джастин гезиттин ачык жеринен ичин карай баштады. Анда каарманыбыз дагы эле терезени карап, түп-түз болуп олтурган эки адамды байкап, чындап эле көрдүмбү деп дагы бир жол караса, алар дагы деле олтурган болот. Бул абалды көргөн Джастин чочуп эле ал жактан качып жөнөдү. Анткени жанагы адамдар эч кандай кыймылсыз олтурган эле. Анда каарманыбыз үйүнө барып, болуп өткөн окуянын үстүнөн ойлонуп, мен көргөн нерсе деги эмне деп эле такыр башы жетпей койду. Бир мезгилде кеч кирип, каарманыбыз уктап кетип түш көрө баштайт. Ал түшүндө мектепке барып классына кирсе, окуучулардын бардыгы уктап жатыптыр. Бир мезгилде эле Алекс бети башы боелгон абалда башын көтөрсө, каарманыбыз чочуп ойгонуп кетет. Анда буга чейин мындай түш көрбөгөн Кристиан өзүн аябай эле жаман сезип, айлана чөйрөсүн карап, бардыгы жакшы эле экендигин түшүнүп, кайрадан жатууга киришет. Ошол учурда эле каарманыбыздын бөлмөсүнүн шыбынан түшүнүксүз элес көрүнөт. Бирок бир мезгилде эле жанагы элес жок болуп кетип, эрте менен турган каарманыбыз эмне кылышын билбей, кайрадан эле жалгыз калган окуучусу Алекске барып, аны менен сүйлөшүүнү чечти. Бирок Алекс эмнегедир каарманыбыз менен сүйлөшкүсү келбей, менин артымдан аңдыбаңызчы деп үйүнө качып кетип калат. Джастин болсо болбой эле анын үйүнө барып такылдатып, бирок эч ким чыкпай, айласы кеткенден унаасын Алекстин үйүнөн алыс эмес жерге коюп күтө баштайт. Джастин күтүп олтуруп, бир мезгилде түн киргендиктен уктап дагы калып, ошол замат эле Алекстин үйү ачылат дагы ал жактан түшүнүксүз аял чыгып,
Колуна кайчысын көтөрүп алып Джастиндин унаасына келет. Ал терезеден уктап жаткан Джастинди карайт дагы арткы эшиги менен унаасынын ичине түшүп, Джастиндин чачынын бир бөлүгүн кыркып алган мезгилде кадр башка тарапка өзгөрөт. Биз буга чейин Джастиндин окуясын көрсөк, эми жоголгон балдардын бири Мэттюнун атасы Арчердин окуяларын көрө баштайбыз. Бул адам күн сайын баласынын бөлмөсүндө уктап, анан дагы видео байкоосунан баласынын чуркап кеткен тасмасын көрүп, баласы жоголгондон кийин өзүнө жакшы келе албай, жумушта дагы мыктылап көңүл бура албай жаткандыгы билинет. Анткени ал күн сайын тартип сакчылардын кеңсесине барып, изилдөө иши жүрүп жатабы деп сурай берчү. Андан сырткары Арчер балдарынын жоголушуна мугалиминин тиешеси бар деп ойлонуп, анын артынан аңдып жүрүп унаасына Жескемпир деп Арчер жазып койгон экен. Ошондой күндөрдүн биринде Арчер өзү дагы түш көрө баштайт. Ал түшүндө 2ден 17 өткөндө чуркап кеткен баласын көрүп, анын артынан чуркаса баласы айланып келип эле кайрадан өзүнүн үйүнө кирип кетет. Ал чуркап кеткен баласын өзү жаткан бөлмөсүнөн таап, бирок баласы эчтекени сүйлөбөй, каарманыбыз көзүнө жаш алып, баласын жакшы карабагандыгы үчүн кечирим сурай баштайт. Ошол мезгилде эле буга чейин Джастинге көрүнгөн элес каарманыбыз Арчерге дагы көрүндү. Ошентип ал коркуп ойгонуп кетип, деги эмне болуп жатат деп катуу ойго батып, тартип сакчылардан эч кандай пайда болбойт окшойт деп баласынын жоголгондугун өз алдынча изилдей баштайт. Ал баласынын чуркап кеткен видео тасмасынан кайсы тарапка кеткендигин аныктап, андан соң балдары жоголгон башка ата-энелерге барып алар менен дагы баарлаша баштайт. Анткени алардын дагы балдары чуркап кеткенде видео байкоого түшүп калган эле. Ошентип Арчердин изилдөөсүндө балдар бир тарапка гана чуркагандыгын билип, бирок алар акыр аягы кайсы жерге чейин баргандыгын аныктай албай жаткан. Ошентип жүрүп каарманыбыз күйүү чумай куя турган жерден Джастинди жолуктурат. Ал Джастинге барса, Джастин Арчер менен сүйлөшкүсү дагы келбей, "Сиздер мага жөн эле жала жаап жатасыздар, мен сизге айта турган сөзүм жок. Мени тынч коюңузчу" деп эле ал жерге Маркустун чуркап келе жаткандыгын көрөт. Анда мектептин жетекчиси Маркус бети башы канжалаган абалда чуркап келип эле Джастинди өлтүрүүгө аракет кылып, бул абалды түшүнбөй калган Арчер аларды ажыратып жатса, бир мезгилде Маркус Арчерге кол сала баштайт. Ошол убакта эле кадр дагы бир жолу алмашып, биз тартип сакчы болуп иштеген Полдун окуяларын көрө баштайбыз. Бул каарманыбыз Пол Морган Джастиндин сүйлөшпөй калган жигити болчу. Ал күн сайын өзүнүн милдетин аткарып көчөдөгү тынчтыкты карап, адаттагыдай эле унаасы менен айланып жүрүп бирөөнүн уурулук кылып жаткандыгын көрөт. Анда каарманыбыз ууруну дароо эле байкап, анын артынан кубалап, акыр аягы жетип алат дагы анын колуна кишенин салат. Биз ушул жерде уурулук кылып жаткан баланын аты Джеймс экендигин билебиз. Анда Пол Джеймстин баңгизат сайынгандыгын түшүнүп, анын чөнтөктөрүн текшерип жатып, Джеймстин буга чейин колдонгон ийнелеринин бири колуна сайылып калат. Анда Пол жини келип Джеймсти ошол жерде уктата чаап, андан соң мага дагы жугуп калбасын деп коркуп кетип эле ийне сайылган жерин тазалай баштайт. Ошол учурда каарманыбыз буга чейин Джеймсти уруп жибергендиги видеого түшүп калгандыгын билип, өзүнүн айыбын жабыш үчүн Джеймс менен келишим түзүп, "Мен сени азыр бул жерден кой берип жиберем, ошондуктан ортобузда капачылык жок" деген ойдомун. Бирок мындан кийин уурулук кылганыңды көрбөйүн деп колундагы кишенди чечет. Биз мындан соң селсаяк болуп көчөдө жашап, баңгизат колдонгон Джеймстин окуяларын көрө баштайбыз. Ал адаттагыдай эле уурулуктарын кылып, аларды сатып, баңгизат алып чегип, тартип сакчы Пол менен окуя болгондон кийин эмне кылышын билбей көчө кезип жүргөн. Бул убакта жамгыр дагы башталып, каарманыбыз терезесинде кезит чапталган Алексин үйүн көрөт. Үйдө эч кандай чырактар жандырылбагандыктан каарманыбыз үйдө эч ким жок экен деп ал жака уурулукка кире баштап, үйдүн экинчи кабатындагы терезеси аркылуу ичине кирүүгө жетишет. Анда Джеймс үйдүн эки жагын карап, эч ким жок экендигин көрүп, өзүнө керектүүлөрдү ала баштап, эчтекени байкабай эле баштыгына салып жатып, ал жерде эки адамдын кыймылдабай олтургандыгын көрөт. Анда Джеймс "Мени кечирип коюңуздар" деп жатып эле жанагы адамдардын такыр кыймылдабагандыгын байкап, эчтекени түшүнбөй эле алардын жанына келип, "Деги бардыгы жакшы элеби? Эмнеге олтурасыңар?" десе, алар дагы деле жооп берген жок. Бул нерсени түшүнбөгөн Джеймс кайрадан эле ишин улантып, уурулугун кыла берет. Бир кезде эле ал үйдүн жертөлөсүнө дагы түшүп чыгайын деп ал жактын жарыгын жандырып, ал жакта бир топ жаш балдар тургандыгын көрүп, жүрөгү түшүп эле качып жөнөйт. Ошол учурда жанагы кыймылсыз олтурган эки адам дагы ордунан турду. Жүрөгү түшкөн Джеймс башка эшикти ачып эле качып чыгып кетсе, жанагы артынан келген эки адам эшикти кайрадан жаап салып, бул окуядан кийин Джеймс урдаган буюмдарын сатып жатып, ал жерде жоголгон балдардын сүрөтүн көрөт. Анда Джеймс дароо эле сүрөттөгү балдар буга чейин жертөлөдөн көргөн балдар экендигин билет. Анда каарманыбыз ал балдарды тапкан адамга 50 000 доллар берилет экендигин түшүнүп, дароо эле тартип сакчылардын кеңсесине жөнөп, ал жактан Полду көрүп калып, кайрадан жүрөгү түшүп качып жөнөйт. Анда Пол Джеймсти дагы бир кылмыш кылды окшойт деп артынан кубалап жөнөп, жетип алгандан кийин мылтыгын такаса, Джеймс эмнени көргөндүгүн болгонун болгондой айтып берет. Ошондо гана Пол ага ишенип унаасына олтургузуп, "Мени көргөн үйүңө алып баргының" деп, Алексин үйүнө жеткенден кийин Джеймсти унаада калтырып коюп өзү жөнөйт. Анда Пол барып эшикти такылдатса, эшик ачылып, Пол ичкери кирип, арадан көп убакыт өтүп түн киргендигине карабай, Пол такыр эле чыкпай коет. Бир мезгилде Пол кайрадан чыгып келип, түз эле Джеймсти унаадан түшүрөт дагы үйгө сүйрөп жөнөйт.
Биз бул окуялардан кийин мектептин жетекчиси Маркусту көрө баштайбыз. Ага Джастин коңгуроо кылып, буга чейин Алексин үйүнө барып терезесинен эки адамдын олтургандыгын көрүп, сураныч Алексин ата-энесин чакырып бир текшерип коюңузчу, анын үйү бир башкача абалда экен. Мен Алексин тынчтыгын ойлоп жатамын десе, Маркус макулдугун берип, Алекстен ата-энеңди чакыр десе, ата-энеси келбей эле Глэдис деген аял келет. Ал аял өзүн Маркуска тааныштырып, мен Алексин апасынын бир тууган эжеси боломун. Азыр үйдө Алексти карашып жүрөмүн, анткени анын ата-энеси ооруп жатат. Маселе болсо мага айта берсеңиз болот десе, Маркус такыр эле болбой. Мен Алексин өзүнүн ата-энеси менен сүйлөшүшүм керек деген максатын жеткирди. Анда Глэдис ал жерден кетип, арадан бир канча убакыт өтпөй эле ал Маркустун үйүндө пайда болуп, Маркус досу менен үйүндө тамактанып олтурган мезгилде мен үйүңүздөргө кирсем болобу деп эле ашканасына кирет. Глэдис бир мезгилде баштыгын ачып, ичинен түшүнүксүз буюмдарды алып чыгып, колуна шыңгырагын алып шыңгыраткан мезгилде Маркус ордунда катып калат. Андан соң Глэдис буйругун берсе, Маркус жанындагы досун өлтүрүүгө киришти. Көрсө Маркус досун өлтүрүп жатканда аны сүзгүлөй берип, маңдайынын бардыгы канга буланган экен. Көрсө ушул окуядан кийин Глэдистин буйругу менен Маркус Джастинди өлтүргөнү кетиптир. Бактыга жараша Джастиндин жанында Арчер болуп калып, Джастин ал жактан качып кеткенге жетишип, Маркус анын артынан кубалап жөнөсө, Арчер дагы унаасы менен Маркустун артынан жөнөйт. Ошол мезгилде Маркусту унаасы үзүп, башы жанчылып каза болду. Окуядан кийин Арчер менен Джастин тартип сакчыларга бардыгын түшүндүрүшүп, андан соң Джастин Арчерге ыраазычылыгын билдирет. Ошондо гана Арчер Джастинде эч кандай күнөө жок экендигин түшүндү. Анткени чуркап бара жаткан Маркус дагы эле каарманыбыздын баласы видео тасмада чуркап кеткендей абалда чуркаган болчу. Анда Арчер Джастинге, менин изилдөөмдө балдардын бардыгы бир тарапка чуркаган. Мен картада белгиледим, бирок алардын так кайда баргандыгын билбеймин десе, картаны карап олтурган Джастин, бул жакта жалгыз жоголбой калган окуучум Алексин үйү бар да деп айтат. Биз ушул мүнөттөн баштап Алексин жашоосун көрө баштайбыз. Ал класста бою кичинерээк бала болгондуктан балдар ага жаман мамиле кылышып, мектептен чыккан мезгилде атасы унаасы менен тосуп алчу. Бир күн эле Алекске апасы үйүнө жакында эжелеринин бири Глэдис келет экендигин айтат. Көрсө Глэдис Алексин тайенесинин бир тууган эжеси экен. Ал карып катуу оорулуу болуп калгандыктан бара турган жагы жок болуп, каармандарыбыздын үйүнө убактылуу келип жашай турган болуп калат. Бирок бул ой Алекске дагы, анын атасына дагы такыр жакпады. Анткени алар Глэдисти өмүрүндө көрбөгөндүктөн ал аябай карып балдан тайып калган аял экен. Ошондой күндөрдүн биринде Алекс мектептен чыкса, тосуп алганы атасы келбей. Каарманыбыз үйүнө жөө барса, үйүндө дагы атасы менен апасы тосуп албай коет. Анткени алар олтурган жеринде кыймылдабай бири-бирин карап олтурушуптур. Бир мезгилде эле ал жерде Глэдис пайда болуп, Алекс бир жагынан жүрөгү түшсө, экинчи жагынан такыр эле түшүнбөй, атасынын бетине суу сээп жиберсе дагы ал тараптан эч кандай жооп болгон жок. Анда Алекс болуп жаткан окуяларга таң калып эле өзүнүн бөлмөсүнө кирип кетти. Алекс эртең менен кайрадан мектепке барайын деп турса, ата-энеси дагы деле ордунда олтуруптур. Бул жолу Глэдис аны олтургузуп өзүнүн ал жерге келген максатын түшүндүрөт. Ал каарманыбыздын ата-энесин сыйкырлап койгондугун көрсөтүп, эгер мен кааласам алар өздөрүн өздөрү өлтүрөт, болбосо кааласам бири-бирин дагы өлтүртүп кое аламын. Ошондуктан сага эскертип коеюн, сен кадимкидей эле мектепке барып окууңду уланта бересиң. Бирок үйдө эмне болуп жаткандыгын эч кимге эч качан айтпашың керек. Менин бул жакка келген максатым бир, мен оорулуумун, ошондуктан жашарышым керек. Ал нерсеге сенин ата-энең жардам бере алат деп ойлодум эле, бирок андай болгон жок. Ошондуктан сен мага класста окуган классташтарыңдын ар биринин бирден буюмдарын алып келип бересиң. Ошондо гана мен силерди таштап үйүңөрдөн кетемин десе, Алекс эмне кылышын билбей макулдугун берип, ар бир классташына тиешелүү кагаздарды алып келип Глэдиске берет. Бир мезгилде уктап жаткан Алекс түн окумда ойгонуп кетсе, Глэдис өзүнүн сыйкырларын баштаптыр. Биз ушул жерде Глэдис сыйкырчы жескемпир экендигин билебиз. Анткени ал өзүнүн ыкмаларын жасагандан кийин коңгуроосун чалып, үйдүн эшигин ачып койсо, Алекстин классташтары чуркап келе баштайт. Муну көргөн Алекстин жүрөгү түшүп, бирок дагы деле эчтекени эч кимге айта албай, тартип сакчылар сурак алган мезгилде дагы чындыкты жеткире алган жок. Көрсө буга чейин болуп жаткан табышмактуу иштердин бардыгы жескемпир Глэдистин айынан болуп жатыптыр. Ал Алекске убадасын бергенде үйдөн кетпей эле ал жерде жашап алып, Алекстин болсо окшош күндөр өтүп, мектептен кийин күн сайын тамак аш алып келип, кыймылсыз калган ата-энеси менен классташтарына бере баштайт. Бир күн эле ал үйүнө келип, үйүндө кыймылсыз туруп калган Пол менен Джеймсти көрдү. Ошол убакта ал жерге Арчер менен Джастин дагы келип, буга чейин ар башка жерде окуяларга кабылган каармандарыбыз бир жерге топтолушат. Ал жерге келген Арчер менен Джастин үйдүн алдындагы турган тартип сакчыларынын унаасын көрүп, эчтекени түшүнбөй, үйдүн ичине барып бир көрөлүчү деп текшерүүгө аракет кылышат.
Анда каармандарыбызга Джеймс менен Пол кол салып аларды өлтүрүүгө аракет кылып, бирок Пол Джастинди монтуп жаткан мезгилде Джастин анын тапанчасын алып өзүн атып салат. Андан соң ал келип бул убакта Арчерди монтуп жаткан Джеймсти дагы атып салды. Бул узучуудан пайдаланган Алекс Глэдистин бөлмөсүнө кирейин десе атасы менен апасы аны кубалап жөнөп, Алекс ар кайсы бөлмөгө бекинип жатып, акыры аягы Глэдистин бөлмөсүнө бекингенге жетишет. Бирок Алекстин максаты такыр эле башкада болчу. Ал буга чейин Глэдистин кылган ишин көргөндүктөн анын атайын сыйкырлай турган таякчасын алып, Глэдис колдонуп жүргөн чачтын бир бөлүгүн таякка оройт дагы таякты сындырып салат. Бул убакта Глэдис ал жерге келген каармандарыбызды таап Арчерди дароо эле сыйкырлап, аны колдонуп Джастинди өлтүрүүнүн аракетин көрүп жаткан болчу. Бир мезгилде эле Алекс жасаган сыйкырдын таасири башталып, жертөлөдө катып турган жаш балдар жез кемпирдин өзүн куулай баштайт. Глэдис канчалык качып барбасын, бир мезгилде анын артынан балдар тез эле жетип барышып, өзүнүн сыйкыры өзүнө иштеп, жанагы жаш балдар Глэдисти арыдай эле талашып, бирөөсү көзүн чукуса, бирөөсү кулагын үзүп 5-6га бөлүп салышат. Ошентип жез кемпир өлгөндөн кийин бардык сыйкырлар токтоп, Арчер дагы Джастинди муунтпай калды. Алексти дагы өлтүрөбүз деп эшикти ача албай жаткан ата-энеси өзүнө келип, Глэдисти майдалап салган окуучу балдар дагы ордунда туруп калышат. Бул убакта өзүнө келген Арчер балдардын изи менен барып ал жактан баласы Мэйтюну таап, аны көтөрүп бара жаткан мезгилде сыйкырга калгандар толугу менен өзүнө азырынча келе албастыгын түшүнөбүз. Бирок тасманын аягында берилген маалымат боюнча уурдалган балдар акырындан сүйлөп өздөрүнө келе баштагандыгы белгилүү болот. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарда сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, кайда болбойлу үй бүлөбүз менен ар дайым тынчтыкта бололу.